Кутман күн баарыңыздарга достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн апрель айында гүлдөп жаткан бөлмө гүлдөрү менен тааныштырамын. Жана да өзүм колдонуп жүргөн кеңештер менен бөлүшөм. Видеону аягына чейин карап, лайк коюп, каналга катталууну унутпаңыз. Бул гүл көпөлөк гүл деп атап коюшат, бабочка гүлү. Бат гүлдөп, кайра гүлүн бат төккөндүктөн ушундай жалбырактары, гүлдүн сөңгөктөрү өтө көп болот. Ошолорду сөзсүз түрдө тазалап турушубуз керек. Эң негизгиси бир аз убакытка чейин булар удобрение бериши мүмкүн, андан кийин чирип, кайра зыянын бере баштайт. Ошол себептен сөзсүз түрдө тазалап туруш керек. Бардык эле гүлдүн саргайып калган жалбырактарын, гүлдөрүн сөзсүз түрдө алып туруу зарыл, себеби ал оору болушу мүмкүн. Ошол себептен сууну өтө бат-баттан ичип турат бул гүл. Жер семирткич катарында мен ушундай жөнөкөй гана банандын кабыгын 1-2 күнгө чылап коемун дагы. Ар бир гүлгө өзүңүз көрүп тургандай өлчөмдө гана куюп чыгамын. Достор, эгер гүлдөрүңүздү суугар элек болсоңуз, сөзсүз түрдө сууга аралаштырып, андан кийин куюп коесуз. Мен кече гана суугаргандыктан өзүн гана куюп койдум. Андан соң бул гүлүбүз герань гүлү. Герань гүлү негизинен өтө жакшы гүл, эч кандай уходду деле өтө көп талап кылбайт. Геранга дагы ушундай жөнөкөй эле суубузду куюп коемун. Ушул сары жалбырактарын сөзсүз түрдө алып туруу тийиш. Андан соң ар түрдүү удобрениялар бар геранга. Йодовый раствор кылып колдонгондор да бар. Мен да аларды колдонуп жүргөнмүн сезону менен. Эң негизгиси ушул өтө жөнөкөй жана ыңгайлуу жер семирткич банандын кабыктары. Мындан дагы 1 стакан куюп коемун. Андан соң бул фикус гүлү, фикустун бир түрү. Эмнеге топурактары катуу десеңиз, мен кум аралаштырганмын. Негизи угуп калганмын, ушундай катуу топуракты жакшы көрөт деп. Ошол себептен кум аралаштырам бир аз гана. Андан кийин суу куюп турам. Сууну дагы өтө көп куйбаймын, кургактыкты жакшы көрөт. Бир аз гана 3-4 күндө азыраак суу куюп коем. Андан соң достор, бул өтө сонун гүл. Мен билгенден 3 жылдан бери токтобостон гүлдөп келет. Канчалык күнгө койсоңуз, ошончолук гүлдөрү түсү ачылат, кызыл болуп калат. Кыш мезгилинде ушундай боз болуп турат, эми күн катуу тийип кызара баштады. Эң негизгиси кургактыкты өтө жакшы көрөт. Бир жумада бир жолу гана азыраак суу куюп коемун. Эгер базардан ушундай гүлдү көрүп жатсаңыз, сөзсүз түрдө алыңыз деп кеңеш беремин. Себеби мунун түрлөрү көп. Молочай милия деп айтылат, өзү ар түрдүү аталыштарда болуп жүрөт. Өтө жакшы гүл. Эң негизгиси кургактыкты жакшы көрөт. Андан кийин бул гүлдүн атын эсимден чыгарып койдум.
жаңы гүл деп алып келип беришкен. Коңгуроо чогулуп гүлдөйт экен. Бул дагы бийик болуп, бир сабы өсүп аткандан кыркып койсом, ушундай болуп эми көбөйө баштады. Герань гүлүн дагы узун болуп өсүп кете берет. Ошол маалда сөзсүз түрдө өйдөсүнөн кыркып койсоңуздар, чартактап жакшы өсөт. Бул гүл дагы башта көрсөткөн молочай милиянын карликовый түрү. Бул дагы кургактыкты жакшы көрөт. Күнгө коюп койсоң жакшы ачылат. Эч кандай бир жөнөкөй нерселерге гана солуп калбайт. Биз алып келгенден баштап эле гүлүн токтотпой гүлдөп атат. Эч кандай кыйынчылык, өстүргөндө кыйынчылык жок. Ошол себептен гүлдүн ушул сортун сиздерге сунуштайт элем. Бул гүлгө дагы сөзсүз түрдө өзүнүн жер семирткичин куюп койдум. Бул гүлдөрүбүз каланхоя гүлдөрү. Каланхоя гүлдөрү бир гүлдөгөндөн кийин кайра гүлдөбөйт, достор. Ушуну көбүсү билбейт. Бул гүлүм турат, жакшы гүлдөгөн жок депчи. Ушул азыр гүлдөп турган сөңгөктөрүн сиз түбүнөн кыркып коесуз. Кырккандан кийин жанынан дагы майда болуп чыгат дагы кайра эле гүлдөй берет. Ошол себептен мына эскирген бутактары кайра гүлдөбөйт. Ошону эске алып койсоңуз, бардыгы сонун болуп гүлдөп берет. Видео жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк коюп, комментарий жазып, каналга катталып алыңыз.